Баарыңыздарга салам. Бүгүн сиздер менен Анара Жеңишбек кызы. Бүгүн мен сиздерге Atomic компаниясынын эң сонун продукциялары боюнча айтып бермекчимин. Бүгүн сиздерге айтып берчү продукциям бул С жана ар кандай витаминдерге бай. Жана тамактануу режимин бузгандар үчүн эң сонун жардамын берген бул витамин С баты тууралуу айтып бермекчимин. Жана албетте бул баттын башка баттардан өзгөчөлүгү бул батты жаш балдар сүйүп ичет. Негизи эле С витамининин кандай пайдалары бар жана С витамининин жетишсиздиги эмнеге алып келет? Мына ошолор боюнча кыскача айта кетейин. С витамини негизинен лимон, апельсин, киви, кулпунай, капуста жана башка ар кандай жемиштерден алынат. Ал эми бул С витамининин жетишсиздиги болсо, кан басымдын көтөрүлүшү, темирдин жетишсиздиги, чачтын бузулуусу, иммунитеттин начарлоосу, мурун каноо жана салмак кошуу сыяктуу терс натыйжаларды көрсөтүшү мүмкүн. Ал эми С витамининин пайдаларын айта кетсек, кан басымды жөнгө салат, темирдин жетишсиздигин алдын алат, иммунитетти чыңдайт жана карылыктан улам эс тутумдун начарлашын алдын алат. Рак оорусун алдын алууга жардам берет, көздүн ден соолугуна пайдалуу, тиш эттерин коргойт, аллергиянын сакаюусуна жардам берет, кандагы канды жөнгө салууга жардам берет, синга оорусун алдын алат, арыктоого жардам берет, энергияны көбөйтөт, күйүктөрдү жана жараларды бат аюусуна жардам берет, жана экземаны дарылоого жардам берет, теринин текстурасын жакшыртат, жана албетте чачтын өсүүсүн тездетет, какач менен күрөшөт жана чачтын эрте агарышын алдын алат. Жана албетте бул витамин С бадынын курамында эмнелер бар десеңиз, витамин С, натрий, ксилит, манго мөмөсүнүн экстрады, тоңдурулган кулпунай экстрады, кремний диоксиди, анар мөмөсүнүн экстрады, мандарин экстрады, балык коллагени, козу карын экстрады жана башкалар бар. Жана албетте бул лимфоздордун изилөөсү боюнча күнүнө адам жок дегенде 5 түрдүү витамин алып туруш керек экен, 5 түрдүү жемиш жеп туруш керек экен. Жана ошонун негизинен бул саламаттыктын 5 түсү деген формула аркылуу бул витамин С баты пайда болгон экен. Бул саламаттыктын 5 түсү деген ар кандай 5 түстөгү жемиштер камтылган экен. Мисалга бул ак түстөн сарымсак, пияз жана алмурут. Жана кара түстөн болсо кара төбүрчак, кургатылган деңиз балыры жана кара кунжут. Жана жашыл түстөн болсо бул брокколи, эрмен жана кунжун. Кызыл түстөн болсо бул кулпунай, анар жана помидор. Ал эми сары түстөн болсо бул манго, мандарин, ашкабак, санхран козу карын жана куркула. Ал эми эмне үчүн бул витамин С батын алып ичүү керек деген суроого жооп бере кетсем, мисалга жогоруда айтып кеткендей эле төмөнкү жемиштерди алып жесек деле витамин Сны толуктасак болот. Эмне үчүн витамин С батын алып ичүү керек десеңиз, анын көпчүлүк тоскоолдуктары бар экен. Эң биринчиси бул кээ бир жемиштерге жете албоо, кээ бир жемиштерди сатып жей албоо мүмкүнчүлүгү жок болот экен. Экинчиси болсо кээ бир жемиштерге табиттин тартпоосу. Мисалга, эгерде мага окшоп ашкабак жегенди жактырбасаңыз. Жана үчүнчү тоскоолдук болсо бул кээ бир жемиштерди бышырып жегенде же болбосо бышырып жатканда анын витамини учуп кетет экен, же болбосо витаминин жоготуп коет экен. Ал эми бул витамин С батын көлөмүн айта кетсем, бул ар бир баштыкчада моундай 90 саше болот экен. Ар бир сашеси бул 2 граммдан болот экен, жана ошондо 90 сашеси бир баштыкчасы 180 грамм болот экен. Ал эми бул 2 граммдын ичинде 500 миллиграммы бул С витамини болот экен. Мындайча айтканда, жарымы С витамини болот экен, жана калган жарымы болсо бул башка углеводдор болот экен. Жана бул баттын баасы 1500 сом жана 7500 пв балл берет экен. Кошумчалап айта кетсем, негизинен дени сак, дени чың, С витамини жетиштүү болгон инсандар дагы күнүнө жок дегенде 100 миллиграммдан С витамини алып турушу керек экен. Ал эми бул баттын ичүү нормасын айта кетсем, бардык эле баттарды же болбосо бардык эле витаминди негизинен түшкү саат 2ге чейин ичүү керек деп сунушталат. Ошол себептен бул батты дагы мүмкүн болушунча күндүн 3/1 бөлүгүндө ичүү керек болот. Ошондо
бул батты эртең менен күнүнө 1 сашеден ичесиз. 1 сашеден ичесиз жана 1 ай сөзсүз түрдө калтырбастан күнүнө ичүүңүз керек болот. Бул баштыкчада 90 саше бар, ошондо 1 ай 30 күн ичсеңиз, бир баштыкчаны 3 адам ичсеңиз дагы болот. Жана бул баттын башка баттардан өзгөчөлүгү болсо, бул баттын даамы өтө сонун болгондуктан, сиз дагы үй бүлөңүз жана албетте балдарыңыз дагы сүйүп ичүү батка айланып кетет. Жана менин видеом ушуну менен аяктады. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Жана ушундай видеолорду бат-баттан көрүп туруу үчүн, өткөрбөй көрүп туруу үчүн каналыма катталып коюңуз жана жактыруу белгисин басып коюуну унутпаңыз. Көрүшкөнчө.